Устаз, лидер деген ким? Бүгүнкү лидер кандай киши болуш керек? Лидер өзү менин түшүнүгүмдө бул харизматик деп коебуз го. Харизманы ар ким ар кандай түшүндүрөт. Азыр ушул сөз аябай мода болду. Харизмасы бар лидер экен. Анан кээ бирлер ушундай тетирде айтат, харизмасы жок лидер экен деп. Харизмасы жок болсо лидер болбойт. Лидер харизмасы менен лидер. Лидердин бир өзгөчөлүгү анын харизмасы бар. Харизманы жөнөкөй тилге которсок, башка бирөө кыла албаган нерсени кылган кылуу жөндөмдүгү харизма. Көбү кыла бербеген. Бардыгы кыла бербеген ишти кылган. Мисалы мындай да, вот эки тарап мушташканы калды. Бала кезде биз мушташчыбыз го, талпана талпуду, эки топ мушташканы калды да. Бирок ким баштайт биринчи? Мына ошол баштаган адам харизматик. Бардыгы мушташат. Бардыгы мушташылат, бирок ким биринчи баштайт? Мына харизмат баштайт ушу. Лидер мына ушундай харизмасы бар адам. Эрктүү. Башка бирөө кыла бербеген. Бүгүнкү күндө мен кыргыз саясий майданында бардыгы өзүн лидермин дейт. Төтө Галя, төтө Маша бардыгы өзүн лидермин дей берет. Бирок чыныгы идеяны көтөргөн харизматиктер жок. Аны үчүн дух керек. Мен айтам, чыныгы лидер болсоң, исламды көтөрүп көрчү. Исламдын саясий табиятын бүгүн көтөрүп көрчү. Анан мен көрөм сенин канчалык лидер экениңди. Менмин дегендер өткөн. Көтөрө албайт муну. Лидерлик, харизматик ушундай билинет. Сазда баканын бардыгы чардай берет. Куа бардыгы. А сен ошол жерден башкача көрчү айтып. Ошон үчүн бүгүнкү лидер ким? Харизмасы бар лидер. Эл баары бир өнүгөт. Иншаллах эл баары алдыга чыгат. Бирок ошону ким биринчи баштайт? Мына ошол лидер. Бүгүн биз күтүп атабыз ошондой лидерди. Күтүп атабыз. Азыркы саясий муун булардан чыкпайт. Мен ишенбейм булардан чыгышына. Булар бүттү. Биздин тарыхта бир 30-40 жылдык бир муун, ушундай муун болду. Саясий печель. Саясатын саткан, элин саткан, жерин саткан, байлыгын саткан, бийликке келүү үчүн бар жокту саткан бир саясий муун чыкты. Мен буларды лидер деп айта албайм. Мен жаман көрүшпөсүн. Харизмасы бар деп айта албайм. Булардын кылганын төрт Маша, төрт Гала деле кыла берет. Андай деле бу акылды талап кылган иш эмес. Байлыгын басып алды. Ошон үчүн чыныгы идеяны көтөрүп көр, анан лидер экениңди көрөбүз. Анан кылып көр, харизматик экениңди көрөбүз. Ошон үчүн биздин эл азыр ушундай лидерге суусап турат. Ушуну күтүп атат. Анан ар ким ар нерсени айтып атат. Ошон үчүн бизге күчтүү лидер керек, бизге аябай катуу тартипти орноткон адам керек. Чыныгы тартип бул ислам менен катуу эмес. Ислам бул катуу эмес. Бул Аллахтын адамдарга жашоосун жеңилдетүү үчүн жиберген тартиби. Бул өтө жумшак тартип. Мына ошону койгон жөнөкөй эле жумшак лидер болсо болот. Бирок харизмасы бар. Тилекке каршы күтүүдөбүз.